Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Оштомун. Оштун Борбордук аянтында турамын. Бүгүнкү берүүнү мен дал ушул жерден баштайын деп атам. Анткени бүгүнкү берүүнүн аты Ошту оңогон жетекчилер, анан Ошту тоногон жетекчилер деп аталат. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тис салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. А Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Азыр бардыгын ошол көргөзүп берейин, өзүңүздөр салыштырыңыздар. Оңогон жетекчи кандай болот, тоногон жетекчи кандай болот. Эми баягы жакшылыктан баштайлы, жамандыктан баштабай, мынау тоногон жетекчиге кайра келебиз. Бирок азыр биз оңогон жетекчилерге барып, ошо оңогон мекеме кандай болот, оңолгон мекеме кандай болот, ошону көргөзүп берейин. Жүрүңүздөр. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыгыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Бул Ош мамлекеттик мурда педагогикалык институт эле, азыр педагогикалык университет болуп калыптыр. Бул университетти мен башынан жакшы билемин. Мурда ушул 90-жыл, 2000-2005 жылдарга чейин бул жерде ушул ректорлук талаш, кызмат талашына айынан бул окуу жай, ошол кызмат талаштын курмандыгы болгон. Бул жерге адам ушул студент түгүл, киши буту баспай калган. Ийим болуп, мына тамаркаларында мал оттоп калган убактар болгон. Андан кийин бул жер азыр көргүлө эми. Бул жерге дагы Каныбек Исаков ректор болду, андан кийин азыркы Бекмырза Зулуев ректор болду. Азыр эми ушул Бекмырза Зулуевду дагы мен Ошту оңогон жетекчилердин катарына кошом. Себеби бир жыл келди, мына биринчи кабатын ремонттоду, анан экинчи кабатын, анан үчүнчү кабатын ремонттоду, анан чатырын жапты, ушинтип отуруп, бардык корпустарын толук ремонттон өткөрүп бүтүшүптүр. Бардык бул бир эле эмес, башка корпустун эле эмес. Наркы жакта жатаканаларынан бери бардык корпусун ошол капиталдык ремонттон өткөрүп бүтүптүр. Андай эле эмес. Андан сырткары мына жака ушул дагы 2 жаңы корпус куруп атышат. Бирөөсүн куруп бүтүшкөн, экинчисин азыр куруп атат. Азыр алардын бааларын, аянттарын азыр айтып беремин. Бирок бул педагогикалык университет жөнүндө бирде мен айта кетиш керек. Студенттердин саны аз. Анан бул жакта көбүнчө кедей кембагалдардын балдары окушат. То есть айылдан келип ушул кызымды эми жана окутуп коеюн, мугалим болсун дегендер көбүнчө ушул жерге берет. Анан бул жердин контрагы Кыргызстан боюнча эң аз контракт ушул жерде. Болгону 29 000 сом. Ошол 29 000 сомдон контракт алып атып, ошону топтоп, төкпөй чачпай, курулуш курса болот экен. Булар дагы ошол бирөөдөн акча сурабай эле, өздөрүнүн тапкан каражатынын эсебинен, ошо өздөрү оңогондон тышкары, өздөрү баккандан сырткары, ремонтторун кылгандан тышкары жаңы корпустарды куруп атышат. Мына караңыздар, бул пластик айнек, бул пластик. Толук пластик терезе болуп чыккан. Мен пластик терезени өзү көп жакшы мындай өтө деле сүйө бербейм, бирок азыркы Оштогу жаңы мындай бир технологиянын көрсөткүчү ушул. Бардык ушул корпустары ушул пластик терезе болуп, ремонттолуп бүткөн. Азыр ичине кирбей эле коеюн. Анан мына аянттарына ошол Оштогу окуу жайларынын ичинен жалгыз эле ушул болсо керек. Мына аянтына резина, мына жумшак резина төшөп чыккан. Булар ушул өздөрүнүн спорттук аянтын толугу менен мынантип жумшак резина төшөп чыгышыптыр булар эмеге. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Тетиги жакта жанагы булардын жатаканалары бар, 2 жатаканасы бар. Көп жерде жатаканаларын таштап коюшкан. Бишкектеги окуу жайларга барсаң, жатаканада жүргөндөн коркосуң. Ушунчалык ташталып кеткен, дубалдары көчүп кеткен.
Ал жер бир о 50-40 жылдагы картошка сактаган складтан эч айырмасы жок. Картошка сактаган кампадан айырмасы жок, малканадан айырмасы жок. Жатаканалар бар Бишкекте. Аларга салыштырганда азыр мен мынау жактын жатаканасын көргөзүп кое берет окшойм да, көргөзөйүн. Жүрүңүздөр. Өзүңүздөр көрүңүздөр. Ошондуктан азыр бул ушул окуу жайдын Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректорундагы Бекмурза Зулуевди дагы мен ушул Ошту оңогон жетекчилердин тизмесине кошом. Коркпоймун, уялбаймын, ишенимдүү түрдө айта алам. Мына бул жагын караңыздар. Бул мурда топурак басып, жөн эле чаң болуп жатчу эле. Ушул жерде балдар ойнойт эле, чаң сапырылат эле. Балдар топ ойногондо. Азыр караңыздар. Ушул Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун ушул жатаканасы мурда ошол 2005-жылдарга чейин бул жер криминалдын уюгу болчу. Мына жагында тышында забор жок эле. Азыр айланасы забор менен тосулуптур. Эми заборду тосконду мен көп колдобойм, бирок экинчи жагынан азыр коопсуздук үчүн, студенттер үчүн ушул забор балким керектир. Бул жатаканасы. Жатаканадагы азыр көп окуу жайларды мындай салыштыруу үчүн айтып берейин. Көп жатаканада Кыргызстанда көп эле окуу жайлардын жатаканаларында эски ошол 50-60 жылдары же курулганда коюлган терезелер менен отурат. Ал терезелер отун болуп калган. Жатаканасы эмес, окуу корпусу, эң башкы корпусу, мисалы биз улуттук университет дейбиз го, улуттук университеттен эшик терезеси отун жарылып тараша болуп калган. А булардыкы жатаканасынан бери монтип пластик айнектер коюлган. Үстү жабылган, чатыры жаңыланган. Азыр эми мурдараак муноосу ремонттон өткөн эле, азыр мунусу ремонттон өтүптүр. Assalomu alaykum. Öbür hocam var mı? Ece yok mu? Qanday yok mu? Ece hazır bir kaçıp tur. Ece ne oldu? Ha, bak. Birdemen kireverişten birdemen көрөбүз. Буларда компьютердик мынау эмеси бар, интернет центри бар. Анан мынау жакта камералар коюлгандагы комендант ушул жердеги жанагы вахтерша эжеке кайсыл этажда ким басып жүрөт, ким не кылып атат, кайсыл жерде уруш болуп атат, кыскасы кайсыл жерде урурлук болуп атат, толук көрүнүп турат мына жерге. И сырты дагы. Мындай жатакананы Бишкектегилер үчүн бул мечта да. Эми Бишкектеги деп жалпы айтпайын, улуттук университетти айта турган болсок, улуттук университеттин студенттери үчүн мындай жатакана кандайсыңар? Ал мечта жөнү элечи. Так. Кантасыңар? Окуу жакшымы? Ремонттогон соң пул берип коюптур. Пластик эшик терезелер коюптур. Окууну анан келтирип атасыңарбы ошол жерге? Келтирип атасыңар. Так, бул жагы жатакана. Бу? Көрдүңөрбү? Улуттук университеттин студенттери жатакана деген моундай болот. Көрсөтүп берейин. Так, мына жака кире берет окшойбуз. Так, биринчи эле киргенде. Так, бул жагы мына жаңы эшиктер коюлуптур. Так. Бул жагы мына душ экен. Так. Бул жагында аристон бар экен. Тазалыкты сакташпайт экен. Так. Бул жагы туалет экен. Бул экинчи секция. Кире берели. Ой. Жактын свети жанбай калыптыр уже. Так, арзан эмелерди коюшкан окшойт. Бардык жанагы жууна турган наркы смесителеринин үстүндөгү жанагы суу чачкан жагы наркысында дагы, мунусунда дагы жуулуп үзүлүп калыптыр. Так, мына аристон. Аристондордо канча бул? Канча литрлик? Литрин жазбаптыр, бул 80 го дейм. Так. Жагы туалет. Жакты ичинен жабып алышкан окшойт. Иштебей калыптыр уже. Арзан эшиктерди коюшкан. Бирок
Баары бир арзан болгондо дагы Оштун прокуратурасынын эшиктерине караганда мына ручкалары кыйла жакшылары коюлуптур. Мен окуп жүргөн учурда жатаканада дааратканага чыгыш үчүн, туалетке чыгыш үчүн сыртка чыгат элек. Азыр ар бир мына секцияда 4 бөлмөгө, бир секцияда 4 бөлмөсү бар. Ошо ар бир 4 бөлмөгө бирден даараткана, бирден душу бар экен. Мындай нерсе Улуттук университетте дагы жок. Улуттук университетке мен барып көргөнмүн. Улуттук университеттин студенттери кезек-кезеги менен жазылышып, подвалга түшүп, ошол жакта ачкычы, эшиги жабылбаган душтарда топ-тобу менен, группа-группа болуп жуунушат. Саат менен, ал режим менен. А бул жакта каалаган маалыңда келесиң, жуунасың, каалаган маалыңда туалет жаныңда, кааласаң умумалдык жаныңда, ысык суу дайым бар. Жатакана ушундай болуш керек го дейм. Кимдин ким экенин, кайсыл жетекчинин кандай экенин, алардын студенттерине, өзүнүн кол алдында иштеген персоналына кылган мамилесин сөзүнөн эмес, ишинен билиш керек да. Мынаны азыр карап көрөлү. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жатаканасынан бери эшик терезеси пластик болуп бүтүптүр. Окуу корпустары пластик болуп бүткөн. Мына жакта бул пластик болуп бүткөн. Мына ректордун помощниги отурат, секретаршасы отурат, ректордун өзүнүн кабинети, анан мына касса. Булардын кабинети, терезелери пластик болгон эмес. А бирок башка окуу корпустар пластик болгон. Сиз эгерде Улуттук университетке барсаңыз, биринчи кезекте ректордун кабинети пластик болгон. Ректордун эшиги жаңы болгон. Ректорат гана, ошол проректорлар, ректорлар отурган жер гана пластик болгон. Ошол жер гана жакшылап ремонт болгон. Ошол жердин гана астына килем төшөлгөн. А бул жерде тескерисинче. Ошондо кимдин ким экенин байкап коюңуздар. Мына жер адашпасам 2016-17 жылдары бүттү окшойт. 35 миллион сомго 1,5 миң чарчы метр болуп курулду. Муну дагы ушул педагогикалык университет институт деп аталчу эле. Ош гуманитардык педагогикалык институт деп. Ошол кезде муну ушул ректорат өзүнүн ушул окуу жайдын өзүнүн акчасына бүтүргөн. Республикалык бюджеттен акча алган эмес булар. Анан азыр наркы имаратты куруп атышат. Наркы имаратты дагы ушул Оштогу эң кедей окуу жай болуп туруп, наркы имаратты азыр 120 миллионго курдуруп атышыптыр. 3,5 миң чарчы метр квадрат. 3,5 миң чарчы метр деген бул олчойгон чоң имарат. Муну азыр кээде чоң эле өкмөттүк деңгээлдеги мекемелер ушундай имарат курса же ушундай бир иш аткарып койгон болсо, ошонусун баягы өкмөттүк каналдардан апталап, айлап чыгарып мактанып атышат. Мындай иш кылып койгон жетекчилер даңк медал, Манастын биринчисин, экинчисин, үчүнчүсүн, маданияттын, билим берүүнүн, дагы башканын бүт отличник болуп атышат алар. Assalomu alaykum. Kirib ko'rsak bo'laveradi? Kirib ko'rsak bo'laveradi? İşte kılıver bile. Так, дуалы курулуп бүттү, чатыры бүттү, эшик терезеси али коюлу элек, бирок мынтип мынау отделка иштери бүтүп калыптыр. Бул жагы лестница экен. Бул жагында лифт бар экен. Ого, мындан карагыла. Лифти менен курулуп атыптыр. Мындан карагыла. Ошто лифти бар окуу жай жок болсо керек. Так, мындан караңыздар. Бул жак ушул жана дааратканалар окшойт. Коюлган кафелдерди карагыла. И тегиздигин карагыла. Дааратканасын. Болот экен кошунча. Ошон үчүн мен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Бекмырза Зулуевди дагы Ошту оңдогон жетекчилердин катарына коем. Мына ушул үчүн. Бул Ош мамлекеттик айыл чарба техникуму. Муну 30 жылдан ашык убакыттан бери Аматов Сейитбек деген жетекчи башкарып отурат. Анан бул окуу жайдын жайгашкан жери аябай символикалуу. Борбордук аянттын капталында, мына Ош мэриясы менен Ош облустук администрациясынын мурдунун түбүндө, мындай алганда ушу колтугунда туруп, аябай көп уурулуктарды кылган. Эми азыр бизде билесиңер, уурулукту уурулук деп атабайбыз. Мыйзам чегинде
баягы мыйзамдаштырылган уурулуктар болгон. Анан ошо мыйзамдуу уурулуктардан азыр кайсынысынан баштап берсем экен? Так, тетигинде турган мынау жашыл чатырлуу үй, 4 этаждуу экен, 4-5 этаждуу үй. Ошол үй окуу жайдын короосуна курулган. Мунун жетекчиси мурда айткан. Мен үйдү ошол элге мэрияга өткөрүп бердим деген. Уже окуу жайга бергенмин мен. Кайсыл окуу жайга бердиңиз? Ушул окуу жайгабы? Ооба. Ал арендага бердиңизби же менчикке? Бекер эле бердим мен. Бирок бере элек. Мен азыр сурайын деп атам. Качан өткөрүп бересиң деп. Бул бир. Экинчиси мынау жакты студенттер айтып жүрүшөт. Бул мурда Кытай элчилигинин имараты болуп турган ушул Ошто. Ошолорго ижарага берилген. Мугалимдери, студенттери сүйлөшсөңүз, студенттер айтып калчу эле. Бизди ушул жаңы имарат куруп атабыз деп ректорубуз алып чыгып, бизди ушул краскалатып башка кылып иштеткел эле деп. Анан бул өзү мурда мынау Токтогул паркынын территориясына караган, каралбай жаткан. Анан бул келиптир дагы акылдуу болуп, ушул жер каралбай калыптыр деп алып, мыйзамдаштырып. Муну жанагы өзүнүн Ак Алтын деген спорт клубу бар, ошол Ак Алтын спорт клубуна жер керек болуп атат, урматтуу мэр. Ушул жерге жер бербесеңер болбойт деп атып, ошондой бир кат менен эптеп-септеп атып ушул жерди алган. Бул спорт клубка деп алгандагы ушундай имарат салып, аны ижарага берип, азыр анын ижара акысын куруттай кылып чөнтөгүнө салып отурат ушул киши. Азыр Кытайлар чыгып кеткен, ордуна мынау академия деп мынау жеке менчик мектеп ижарага алып отурат. Андан ылдый жагында дагы жери бар, ал дагы ушул Аматовго кеткен. Андан ылдый жагында ушул эле окуу жай пайдаланып жүргөн мынау Токтогул паркынын этегиндеги жакшы Мээрим паркынын этегиндеги жакшынакай спорттук аянтча бар. Мына ошол спорттук аянтчаны дагы бул киши өзү отуруп алып, жанагы Искендер Матраевдин аялы Минавар деген жеңебизге сатып жиберген. Азыр муну кайтар элек. Ошондуктан мен бул кишини айтамын. Бул Ошту тоногон жетекчилерге кирет. 30 жылдан бери тоноп атат, тоноп бүт албайт айтат да. Ушул имарат калды окшойт, анан аркы жакта ошол бир жатаканасы бар, ошол 2 имарат калды да, ушул киши жеп алып элек. Мындай жейин деп атса керек го, ушу тамактан өтпөй атса керек, анткени могу чоңдук кылат да. Кекиртектен өтпөй, анын үстүнө бул киши картайып калды, балким картайбай турганда анын деле жуту береби эле, аш кылып береби эле, Кудай билет. Азыр өзүнө кирели жүрүңүздөр. Мени ушул баягы парадный эшикти жаап койгон мекемелер жаман раздражать этет да. Вход со двора дейт. Наркы жактан айланып, баягы жакшынакай эшик турса, биз айланып короосунан кирет экенбиз. Ассалам алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Ким керели сизге? Аматов Сейитбек мырза. Жок алды. Каякта? Начальство бизден сурабайт го. Бизге айтпайт. Мен азыр жумуш күндө, азыр иш маалда. Иш болду. Келе берейинби? Ассалам алейкум. Кандайсыз, жакшы болду? Саламатсызбы? Кандайсыз? Сол жакшыбы? Келиңиздер. Кандайсыз? Жакшы. Кантадасыздар? Жакшы да. Өзүңүз кантадасыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өз. Мен тынч, рахмат. Мени жаман көрөсүздөр. Жакшы көрбөсөңүздөр керек го, бирок ошентсе да айта берейин. Мени жакшы көргөнгө муктаж эмесмин. Ошту оңогон жетекчилер, анан Ошту тоногон жетекчилерди берүү даярдап атам. Анан сиз бул жерде көп жылдан бери иштейсиз. Анан Аматов мырза баягыда өзүңүз көргөнсүз. Мына үйдү ушул жанагы эменин окуу жайдын короосуна салганын, анан өзү үй албай калып, ошодон улам үй алганын айткан да. Анан кайра сураганда бул киши ушул имаратты мэрияга өткөрүп берем деди эле. Бердим деген эле. Анан ошону кана өткөрүп бергениңизди бир акт приемка аяк-бияктарын берип көргөзүп коюңчу деп келдим. Анан аркы жактагы спорт таянчаны баягы Минавар жеңебизге сатып берген жерди кайтардыбы, кайтарбадыбы? Ошолорду билейин деп аттым. Ал киши азыр келелек. Кишине табайын. Табайын итти, анан 30 канча жылдан бери отурса, жашы канча 70ке жетип калса, анан ошондо дагы кетейин деген ой жокпу, кандай? Кетиш керекпи дейм акыры эми. Андан жаштар деле кетип атат эми. Жогору жак. Жогору жактын тилин таап койсо керек да бул кишилер. Ата журтка бул жерде штаб кылып берсе, ата журт деле азыр эме кылбайт да мындай. Ата журтка деле жаккан киши да бул. Аны эми өзү билет. Ата журт бийликте болсо. Ооба. Жакшы, иштер жакшы. Жакшы, рахмат. Мен эми мындай да, ушул жанагы Аматовду ушул Ошту тоногон жетекчилердин тизмесине кошоюн деп атам. Сиз макулсузбу, макул эмессизби? Кандай дейсиз? Эми мындай да, дұрыс мырза.
оңогон жок, бул однозначно. Эми оңоду, бирок бул кишилердин жакшы жактары көп. Мен билгенден. Мисалы канча жерлерде жакшы иштерди кылып жүрөт. Бул тоноду деп эле мына кичине мындай неме болуп калса эле тоноду деп багында кошуп жүргөндө сиз кандай ойлойсуз билбейм го. Жок, окуу жайдын короосуна үй салып алса тоноду дейби же аны эмне дейт? Оңоду дейби аны. Окуу жайдын короосу болгондо бул эми документтештирип, документ караганда бул үй эмес да негизи. Окуу жай да. Окуу жай, бирок ал өзүнүн окуу жайда, жеке менчик окуу жайда. Ошону эмне дейт? Анда мисалы Каныбек Исаков барып алып ошончо жерге имарат салып, бир 20-30 имарат салыптыр. Ошонун бирөөсүн өзү алып алса, анда Каныбек Исаков жакшы эле иштерди кылган, эми бир имаратты өзүн алып коюп бирдем анын несі жаман дегендей болуп атабы? Жок, андай эмес. Маселе кебодо эмес. Бирок эми жакшы жактарында калыш керек го деп ойлойм да. Мисалы баштап өзү айтып атат бул киши. Мурда мен башкарып жүргөн жылдары башында студенттердин саны 1300-1200 эле деп. Андан да көп айтты, эсте жок. Ошондой болгон. Анан азыр канча десем, азыр 200 же 300 студент калган деп атат. Ошондо бул оңогонго киреби же? Эми бул баягы студенттин саны азайып атса, студенттин саны, жеринин саны азайып атса, себептер бар да. Ыдырыс мырза. Бунун себептери мына айыл чарбасы эми мындан бuyagына мындай көңүл бурулуп, баягындай болуп келет атпайбы? Көңүл бурулган үчүн азыр кургакчылык болуп атат да бизде. Жок, мен ол маселе мен немеме кирбейт. Жок, балдардын санын маселени айтып атам да, анан иш жок айыл чарбасы. Эми биздики негизинен айыл чарба багытында. Мындай экен да, 30 жылдан бери сиздер аябай жакшы кадрларды даярдап койгон экенсиздер. Азыр Ошто, Бишкекте ирригация дегенди түшүнбөгөн кадрлардын айынан Бишкек курап атат. Бишкектин үстүндө ушул сууну пайдалануу деген нерсени настолько жакшы үйрөтүп койгон экенсиздер. Азыр Бишкекте суу жок болду. Айыл чарбасын айтпаганда, бер жакта ичкенге суу жок болуп калды да. Эми именно ушул окуу жайды бүтүп баргандар иштебей атса керек ал жерде. Билбейм эми кандай болот. Ошону сурап көрүшүңүз керек экен. Жок, иштебей атса эмне үчүн иштебей атат алар? Ошо иштеш керек. Нанын талашып жей албаса, иштеш керек. Иштей албаптыр да. Иштеш керек. Жараксыз кадрлар эмеспи? Эми жараксыз кадр болгондо ошол каерде окуду, ошол маселени да караш керек. Анан именно эле сельхозтехникум ушундай даярдап деген. Жок, сельхоз келбей калса керек да. Сельхозтехник. Силер ушинтип даярдап атат экенсиңер деген. Мен ошентип айтам, себеби мындай да. Сельхозду бүттүбү? Бүткөндөн кийин ошо сельхоз тармагын тиштеп болсо дагы жулуп ала турган ошол тиши бар кадрлар болбой атпайбы? Ошон үчүн жолой албай атпайбы? Ошон үчүн бара албай атпайбы? Анан дагы деле аякта дагы бир чалдар отургандыр эми. Аны билбейм. Макул эми. Мен эми просто көргөзүп берейин эми. Бул жер мынау жанагы дарбазасы ушул окуу жайдын. Дарбазадан мынандай эле киресиз. Киргенде мынау ошол мындай кирдик да, киргенде мынау сол кол тарабы ушул киши үй өзү учетто үй деп турат бул. Үй деп өзү аялын, кыздарын, балдарын учетко ушул жерге коюп койгон. Ушул жерде турат, Аматовдун өзү ушул жерде учетто турат. Бирок кандайдыр бир жол менен азыр бул окуу жай болуп калган. Профилин балким өзгөрткөнбү багытын. Кыскасы ушундай. Бул жерден бир 2,5 сотуктай эле жер болуш керек, Көп эмес. 2,5 сотуктай эми ушул 2,5 сотукты ушул Кара Суудагы айтылуу байлардын катарына кирет. Бул кишилер кедей кишилер эмес. Ушуларга жер жетпептир, мына жактан бир сатып алганга дарамети жетпептир дагы. Жок, ушул жанагы окуу жайдын короосунан ушу бөйрөгүн жулуп алыш керек экен да, антпесе ал кишинин акчасы жетпей калыптыр. Эми мен жанагы эмеге айттым эле баягыда. Салымбеков деген байга. Ушу кишиге акча жетпей атыптыр, ушуга топтоп берсек окшойт деп. Бу кишиге дагы ушу топтоп эле бир үй алып берип коюп, муну алышыбыз керек болуп калды окшойт. Себеби бул баары бир элдин мүлкү, бул окуу жайдын мүлкү, окуу жайдын короосуна эч ким эч качан үй салганга акысы жок. Эми акысы болгон күндө дагы уят эми. Эгерде өзүнүн кадырына күйгөн, өзүнүн өзү бактаган, өзүнүн атына күйгөн киши эч качан өзү башкарып аткан окуу жайдын болгондо дагы социалдык объектинин бөйрөгүн жулуп алып ошол жерге үй салбайт, уялат, тартынат, кой дейт. Берип ушул жерге салсаңыз болот. Шеф десе дагы кой уят, эл эмне дейт деп айтат. Булардан да жок экен. Бул мурда мынау корпустар болгон. Ушул корпустарга уланып эле корпустар кеткен. Бул жерде ушул жердин сельхозтехникумдун жанагы мугалимдери, окутуучулары, кызматкерлери ушул жерде жашап иштешкен. Бул жердин ушул көмүрканасы, башкасы, склады дегенге окшогон ушундай хозпостройка болгон да. Ошо хозпостройканы алып, муну баягы менчиктештирүү жылдарында
ушул жерди менчиктештирүүндөгү жанагы ушул окуу жайдын госактысына киргизбей, муну өзүнчө кылып алып, анан азыр эми мыйзамдаштырып, бул биздин жер, бул менин жерим, бул менин үйүм деп отурат. Кыскасы ушундай. Буларды мен, ушул Аматов Сейитбекти мен дагы айтам, Ошту тоногон жетекчилердин катарына кошом. Эми буга баягы мыйзамдык жактан балким жооп бербеши мүмкүн, бирок жок дегенде моралдык жактан жооп берип туруш керек. Бул кишилер ушул жерди уурдап алганын дайыма сезип жүрүш керек, эл айтып жүрүш керек, бетине коюп жүрүш керек. Дайыма сөзгө сөмтүк, кепке кемтик болуп жүрүш керек бул кишилер. Себеби ушул уурдаган үчүн, уурдап алган үчүн. Мына Борбордук аянтта. Ушул аянттын мына түндүк батыш тарабында окуу жай жайгашкан ушул. Окуу жайдын башкы корпусу. А түндүк чыгыш тарабында мына имарат жайгашкан. Бул имарат ушул Аматовго карайт. Аматов алып койгон. Ошол жанагы футбол командасына жер бергиле деп атып, анан алып ушинтип өзүнө алып алган. А футбол командасы деле өзүнүкү болчу негизи. Андан кийин мына жерди алган өзүнчө госакт менен. Мына ушунун астында, мына ушул жердин астында мына ол спорт аянтчасы бар. Мына сельхоз техникумдун студенттери ушул жерде футбол, волейбол, кыскасы баягы спорттук дене тарбия сабактары ушул жерде өтчү. Бул жерди дагы алып койгон Аматов. Жеп алган. Жеп алып анан кийин муну жанагы өзүнүн эле кара суулук бай коллегасы Искендер Матраевдин аялы жеңебиз Миневар Жумаевага саткан. Азыр Миневар атыңызда эмне бар десеңиз, анын атынан ушул спорттук аянтча чыгат, ушу Миневар Жумаеванын атынан. Бул азырга чейин былк этпей турат. Өткөрүп берем деди. Өткөрүп берген жок. Прокуратура деген бар бизде. Прокуратура. Мен кайра айтайын ушул. Зулушев деген башкарып, эки сөзүнүн биринде мыйзамдуулук, мыйзам чегинде деп отурат. Мына бул социалдык объекттин сатылышы, аны Миневар Жумаевага өтүп кетиши мыйзамдуубу, мыйзамдуу эмеспи, урматтуу мына Зулушев мырза? Сиз баягы мыйзамдуулук деген сөздү өтө көп айтасыз да. Мыйзам деген сөздү. Мына ушул жерде мыйзамды мага таап берсеңиз. Мына жерде мыйзам таап бериңиз. Наркы жактагы үйдү менчиктештирип, жана окуу жайдын короосуна үй салып алганды мыйзам, ушул мыйзамдуу деп атасаңыз, атап бериңизчи ошондо. Бул мыйзамдуу экен, мындай экен, бул абдан мыйзамдуу десеңиз, анда айтыңыз. Анда башка окуу жайлардын дагы ректорлору, мектептердин директорлору, бала бакчалардын заведующийлары ушинтип баягы короосун өздөрү башкарып аткан ошол окуу жай, мекеме ушулардын короосун алсын дагы, өздөрүнө мыйзамдаштырып алсын, анан сиз аны мыйзамдуу деп атап бериңиз. Бардыгы ошондой кылсын анда. Ошон үчүн мен бул Аматовду азыр Ошту тоногон жетекчилердин тизмесине коем. Бая айткандай, жакшылыктан баштайлы. Ошту оңогондордон баштайлы. Ошту оңогон жетекчилердин эң башкы сабында турганы, мен эч тартынбай, эч уялбай, тескерисинче сыймыктануу менен айта турганы бул Каныбек Исаков. Каныбек Исаков Ош мамлекеттик университетине ректор болгондон кийин эч кимден акча сурабай, республиканский бюджеттен акча сурабай же башкадан эч кимден сурабай эле ушул университеттин өзүнүн түшкөн контрагын ошонун көбөйгөнүнүн эсебинен, студенттердин санынын көбөйгөнүнүн эсебинен, кыскасы бул жактагы Ош мамлекеттик университетин популяризация кылуу жолу менен студенттердин санын көбөйткөн, бюджетин көбөйткөн, кыскасы ошентип акчасын көбөйткөн. Анан 2014-жылы биринчи болуп мына бул имаратты курган. Бул имаратты азыр мен отчетун алдым, 80 миллион сомго курулуптур. 5 этаж экен, 7239 чарчы метр экен. Ичиндеги аянты. 7000 элестеткиле, 7239 чарчы метр. Мына ушул бул баягы медициналык клиника болуп, ичинде карасаңыз баягы кадимкидей палаталары бар, скорый машинасы бар, мына тез жардам. Андан сырткары ичинде жанагы студенттер окуй турган методикалык ар түрдүү жабдыктар бар. Кыскасы ушунун бардыгын Ош мамлекеттик өзү, университети өзү өз күчү менен 2014-жылы салган. Андан бери бирок Ош мамлекеттик университети туруп калган эмес. Анан оңогон жетекчилерди отпайбы, башка ректорлордон айырмаланып, ушунун четинен сатып же четинде ушул жерге мен үй салып алсам экен деп ушул жерди ээлеп алыш
Ушул жерге үй салып алыш Каныбек Исаковдун оюна келбептир да, ошого башы жетпептир ошо кишинин. Эми мунун ичин бир аз көргөзүп коелу, эмне кылалы? Эгер көргөзсөңүздөр көргөзөйүн, бирок муну көргөзсөм кээде мынау улуттук университеттин жана башка баягы бекерпоздор отуруп алган университеттердин ректорлору асынып алыш керек болот да. Көргөзбөй эле коеюн, кандай дейсиздер? Асынып алыш керек болот алар. Баштап 2014-жылы мынау корпус салынса, андан кийин 2018-жылы мынау окуу корпус салыныптыр. Ошону дагы ушул Каныбек Исаковдун тушунда салынып атат. 2018-жылы экен 49 миллион, жалпы эсеби мындай алганда 50 миллионго салыныптыр. 4 кабаттуу экен, 2123 чарчы метр болуп салыныптыр бул. 2123 сантиметр. Чарчы метр. Кирип кое берели. Салам алейкум. Завкуга сиз окшойсуз, кандайсыз? Уруксат бересизби? Удостоверение керек эмеспи? Чаппайсызбы? Жакшы, я. Нелердин карап? Кандайсыздар? Салам. Ошту оңогон жетекчилер, анан ошту тоногон жетекчилер деп чыгарып атам. Оңогонго Ошмунун Каныбек Исаковду чыгарып атам. Тоногонго Аматовдорду чыгарып атам. Кечеги анау ким эле мына? Мамат Каримдарды чыгарып атам. Бул Немен? Шапалак менен урганды? экзамен болду. Экзамен болду. Эмне ягын ачыңыздан көрөбү? Янаш берсин. Жок, мындай эле көргөзөбүз. Бул жер 2100 чарчы метр экен, а? Ассалам алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшы болсо, рахмат башыңызга. Эмне бошто? Ойбой, ушундай болуп кеткенби? Студенттерди киргизесиздерби? Студенттер киреби бул жерге? Мына жумшак столдорду карагыла, отургучтарды. Биз мынтип окуган эмеспиз. Ошмун студенттери бактылуу экен. Ошму азыр студенттердин бейиши эле болуп калды окшойт. Же бир аз жете элек, а? Бир аз бар, а? Ошму Кыргызстандагы ушу баягы студенттердин бейиши болгонго жакын эле калыптыр. Ушинтип айтайын. Мына. Ушул 2018-жылы 50 миллион сомго курулуптур Каныбек Исаковдун малында. Муну ушундай имарат курган, ушундай чарбачыл, жетекчини Ошту оңогон жетекчилер деп айтпаганда эмне деп айтабыз? Авторитет Аматовдор болбош керек да. Кайсы жерди башкарса ошонун жарымын жеп алган. Же болбосо мына Мамат Каримдар болбош керек да, Койчукуловдор. Мынтип ошо отурган жерин өнүктүргөн, өстүргөн, көгөрткөн, байыткан, мына окшотуп көркөм имараттарды курган адамдарды мен эч тартынбай айтам. Ошту оңогон жетекчи деп. Ошмунун лекторлору азыр бакырбай калышыптыр. Жөн эле ушу мен сүйлөгөндөй сүйлөй берет экен. Муну микрофон аркылуу, муну жактагы колонкалар аркылуу анан ар бир студентке ушу жанында отуруп сүйлөгөндөй болот экен. Бардыгына үн бирдей жетет экен. Муну айланасынан. Анан бул жерде тердебейт экенсиң, дам эмес экенсиң, дам эмес экен. Бул жерде студент отуруп алып, уйкусурабайт экен. Анткени мына шамал, вытяжкалар аябай жакшы орнотулуптур. Тердебейт экенсиң. Бул жерде Ошмунун иштерин мына тизмесин бергиле десем 25 бет кылып, бул 2011 эмес Каныбек Исаков ушу жерге ишке кирген. 2014төн бери агын беришкен экен, 25 баракка батпай калыптыр. Кайсы имараты кайсы экенин таппай азыр жүдөп атам мына 25 барактын ичинен. Ачыгын айтайын. Азыр мына жерде азыр таап койдум эле, азыр кайра жоготурдум. Ош мамлекеттик университетинин азыркы ректору Кудайберген Кожобековду дагы, ушул агайды дагы ошол Ошту оңогон жетекчилердин катарына кошот элем. 85 миллионго курулуп атыптыр мына имарат. Жалпы аянты 2037 чарчы метр болот экен бул. Мына жерде канча кабат экенин жазбаптыр. Мына мен эсептеп берейин. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кабат экен. 6 кабатка 83 миллион сомго ошол 2300 чарчы метрлик окуу корпусун куруп атышыптыр. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, Ысыккөлдө 800 миң сомго дээрлик 1 миллион сомго бир аялдама курулуп атат. Ошто ушунчалык арзанчылык экен. Ошто 83 миллион сомго ошодон 10 эсе көп акчага. Монтип 6 этаждуу 2037 чарчы метрлик окуу корпус курулуп атат. Мына. Бул азыркы ректордун тушунда курулуп аткан нерсе. Мына 2020-жылы ушул азыркы ректордун тушунда салынып атат. Бул 24 миллион сомго курулган экен. 1440 чарчы метр. Так, ошол эле
20 жылы азыркы ректор мына Кожобек тушунда 24 дерлик 25 миллион сомго мына имарат курулуптур. Бул 1,5 миң чарчы метр экен. Кирип көрөлү, мындай жер эч жерде жок Кыргызстанда дейишип атат. Кээде оштуктар ушу биз Борбор Азияда мындай жер жок деп ушинтип мактанып алабыз да, кийин уят болуп калмай жерибиз бар эле. Андай эмеспи? Мына бул жерде мына системасы бул областтар боюнча, бул секциясы боюнча ошол эле нерсенин кийин киносу, видеосу. А бул жерде тапшырмалар менен задачасы бар. Ошонун үстүнөн азыр көрсөтөм азыр. Пожалуйста. Либо система Өзүңүз тандап көрсөтө бериң. Мына Мени көрөлү. жок, бул жерде регион, голова, бир өзүнчө, мисалы баш, грудь, брюшной полость, конечно. Жо, мага мынаны түшүндүрүп бериңчи агай. Мага жо токтоң. Мынау коррупционерлердин мээси кандай болот ошону бир түшүндүрүп карап көргөз бербейсизби? Коюңузчу. Алардын мээси ушу башкачараак болот окшойт дейм. Коюңуз, монда бул жерде мына кровоснабжение головного мозга турат. Мына височная артерия, мына кожа, подкожно-жировая клетчатка, артерия, мына ветви. Биз ушуларды үйрөтөбүз азыр үстүнөткө мына. Онун аты эмне? Конечно, мына бул мисалы үчүн мына лобная ветви, бул теменной ветви, мына затылочный ветви деп туруп бар жагын айтабыз, үйрөтөбүз. Кожа, подкожно-жировая клетчатка, андан кийин фация деп. Вот үйдө ошол эле нерсени азыр карасаңыз, бул жерде жазып чыгат мына. Мынаны караңыз. Эмне? Муну карайсыз? Эмне? Бул жагы мажана. Таптакыр мээси жок адамдар кандай болот? Баягы мен кээде ушундай болом. Мен аябай раздражать этет. Өтө тупой жетекчилер бар да. Ошо өтө тупой жетекчилердин мээси кандай болот экен бир көрөйүнчү дейм да. Азыр онча нерсени көрсөтөм сизге. Сөз өтпөйт. Мына болсо вена. Мына лицевая вена, мына вена. Атыда ачып турат бул жактан. Туура эмеспи? Айтсаң айтып турат мына. Бул сплетениясы нервтер. Ар бир мына өтө чоңда кылса болот. Айланат мына. Көрдүңүзбү астыда? Основаниясынан карасак болот. Бул жагында эмне бар? Проблема жок да, беркилерде мындай болгон эмес. Брюшной полостун ичинде. Мына брюшной полостун ичинде. Борду билесиз деме, долясы. Мага курсак керек. Кээ бир адамдардын мээси курсагында болот экен. Чындап эле. Же чындап эле. По-моему, мына сары майлуу бул баягы коррупционерлердин курсагы мондай болот окшойт. Мына майлуу мындай. Карасаңыз мына. Большой сальник деп айтылат болчу. Большой сальник биринчи брюшной полост ачканда ушул көрүнөт бул эмесин. Коюңузчу. Же чындап эле баягы мээси, кээ бир адам мээси баш сөөктүн ичинде болбойт экен да. Курсакта болот экен. Мына ушул баягы коррупционердин мээси деп койсок болот мынанчы. Коюңуз. Чындап эле. Мына бул жерде мына боор турат, мына көрүнүп турат, мына ашказан. Мына явно көрүнүп турат, желудок деп туруп ал жагын көрсөтөт. Токтоңчу, кээ бир баягы ашказандын ичинде мээ жок экен. Азыр көрсөтөм. Ошону караңыз. Же чындап эле. Беванча жүрүз информация жок жактан берейин. Бул бажан рахмат. Ушундай нерселер бар экен азыр. Сөгүн алып койду, бул жаш баланыкы буларда. Мына сөгүн ичинде. Мына ушул мээ. Эки полушарияден турат. Бул мозжечок. Мына жүлүн спинной мозг деп айтылат. Мына передний доля, задний, затылок, тут бар жөн айтылат. Как тебя зовут? Меня зовут Хан Асаф. И откуда? Из Пакистана. Гражданин Пакистана, да. Сколько лет ты уже учишься здесь? 9 лет я учусь здесь. 9 лет. Да. И как тебе тут? Ну, Нравится? очень, конечно, нравится. Да, 9 лет, поэтому я закончил 2012 год медфак. И ординатура тоже поступил. Ну, поэтому остался еще. Нравится, поэтому остался. А вообще тут не хочешь остаться? Конечно, хочу. Да, хочу. И в чем остаться. проблема? Проблема, что я, если каждого года виза буду получать, то для меня рабочая виза очень дорого будет. А хочу вид на жительство получить. Но если получится, конечно, обязательно остаюсь в Кыргызстан. Как для меня сейчас родная страна. Да, почти 10 лет, 9 лет, поэтому. А вообще здесь учиться тебе как? Ну, очень хорошо, отлично. Диплом, международный диплом. Мы получаем и можем в своей стране работать, и другие страны тоже можем работать. За 9 лет здесь что-то поменялось? Конечно,
город еще более красивый стал. Да. Чем раньше, но сейчас еще красивее стал. Спасибо. Пожалуйста. Лабораториялық корпус екен ошмун. Бұл 2016 жылы ошо Каныбек Исаковтун тушунда 29 миллион 800 миң дейт, 30 миллион деп коелу, 30 миллионго курулуптур. Так 1, 2, 3, 4 кабат, жертөлөсү менен 5 кабат экен. 767 чарчы метрлик имарат экен. Азыр эми башка жактарына баралы, биз азыр ушуну мына барактарынан, мына 26 барактын ичинен кайсы корпус кайсыл экенин издеп отуруп эле азыр чарчап кала турган болдук. Кылган адам чарчабай эле, аны айткан адам чарчай турган болду. То есть бул жерде ошмуда жумуш болуп атат. Ошму өзүн өзү өнүктүрүп атат. Студенттерди чакырып атат, үгүттү кылып атат, материалдык техникалык базасын чыңдап атат, айлыктарын көтөрүп атат. Ошонун эсебинен түшкөн акчаны уурдап жеп албай, тууган ургун жалаң ушул жерге орноштуруп албай, же болбосо мына четинен кертип бир жерге особняк салып отуруп албай, жетекчилери мындай алганда Ошмуда иштеп атат. Ошон үчүн Ош мамлекеттик университетинин ушул кийинки ушул Каныбек Исаковду, андан кийинки мына Кожобековду, ушул эки ректорду мен Ошту оңогон жетекчилерге кошот элем. Менин оң жагымда Акбура дарыясы, анан мынтип таш тизилген, муну Ош мамлекеттик университети өзү тизген, анан бул жагы газон, бул жагы бакча, студенттер тетигинде сейилдеп, эс алып ар жерде топ-топ болуп отурушат. Атмосферасы кадимки Европадагыдай, батыштагыдай. Анан мына арт жагында катар-катар ушул окуу корпустары курулган и курулуп атат. Өзү негизи Акбураны Акбурадай кылып, көркүнө чыгарып, пайдаланган ушу бир эле Ош мамлекеттик университети го дейм да. Анткени ушул дарыянын боюна бирдеме куруп албай, же болбосо бозортуп чөл кылып койбой, ушинтип арчасын арчада эгип, жашылдандырып, газонду кылып, мына студенттер дагы келип эс ала турган бир кооз мындай 5 жерге айлантып атышат. Жакын арада дагы бир 5 жылдын же 10 жылдын ичинде буйруса Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы студенттердин бейишине айланат деп үмүт кылып турам. 2014, 15, 16, 17, 18 жылдары ушул Каныбек Исаков ушул жерде ректор болуп турганда Ош мамлекеттик университетинде. Алгач мына Конфуций институту курулган. Бул Конфуций институту азыр карап атам 40 миллион сомго курулуптур, 2545 чарчы метр экен. Андан кийин эле ушуга жанаштырып мына имарат курулуп атат. Бул ушул Конфуций институтунун жатаканасы. Бул 30 миллион сомго курулуптур, 1600 чарчы метр экен. Элестеткиле. Бул имарат мына 1, 2, 3, 4, 5 этаж болсо, астындагы ушул цокольный этаж менен 6 этаж болуп атат. Астынан бери кадимкидей азыр колдонулат. Ичи салкын экен. Мен жогору жактагы эмелерин жана аудиторияларын көрсөтпөй эле коеюн. Мен эң жаман деген, эң адатта каралбай калган жертөлөсүн көргөзүп берейин. Өзү негизи подвал машыгуучу жай бул жердечи. Мен бул жерде баягы ушу боюнча сабак өтөт да. Ушу бул Кытайлардын маданиятынын бир баягы эң негизги бөлүгү да. Сиз тренер? Мен тренер. Машыктыруучу. Мына Каныбек агай барда, азыркында Кожобеков барда, мындай наоборот только жакшы нерселер гана көп. Бир нерселердин ачылышы, бир жактар менен байланыштар, мисалы Ошмунун эле кече эле жакында мисалы мындай спорт жагынан деле кетип атат, билим жагынан деле кетип атат, башка жактар менен мамилелер деле кетип атат. Бул жакшы да. Ошту оңогон жетекчилерге кимди кошот элеңиз, анан тоногонго кимди кошот элеңиз? Оштубу? Жетекчилерден. Ну, мэрлерди кошпойт. Мэрлерди кошпойсуз, мисалы эми кайсы тармакта? Каалаган тармагыңызды айтыңыз. Билбейм, мен азыр мисалы ушу билим берүү тармагында азыр мен өзгөчө неме алып кете турган, азыр ушу мурдагы Каныбек агай менен азыр ректорду четко айтылат. Бул эмне деп? Мындай жакшы жылыштар болгон да, өтө жакшы нерселер болгон. Оңогон жетекчи. Оңогон жетекчи. Тоногонго? Макул, билим берүү тармагынан тоногон жетекчилерге кимди кошот элеңиз? Ондойлорду билбейт экенмин. Айта албайсыз. Жок, мен мындай неме болсочу, мен айта берем. Коркотулган деле неме жок. Аматовду
мына Сейитбек Аматовду оңогонго кошобузбу же тоногонго кошобузбу сиздин оюңуз? Аматов деген мен биринчи Мына сельхоз институтунун ректору. аны чын тааныбайт экенмин. Мен бул жерде деле мисалы мен мындай. Мен ол эле иштейм да. Мен сизге подсказка берейин. Спорт площадкасын Матраевдин Искендер Матраевдин аялы Миневар Жумаевага сатып берген. Өзү имарат куруп алган бер жагына, анан короосуна үй салып алган. Ошондо кандай жетекчиге кирет? Ондо, конечно, жакшы эмес да. Тоногонго киреби? Айтып эле турбайсыз берсиңиз деле. Макул, рахмат. Так, бул Ошмунун Ош мамлекеттик университетинин искусство факультети. Бул дагы ошол Каныбек Исаковдун тушунда курулган. Жалпысы 5 кабаттуу экен. 61 дээрлик 62 миллион сом коротулуптур. 3230 шарчы метр экен. Ушул курулуш болуп атканда бир сөз уктум эле. Мынау акыркы ушул курулуп бүтүп, мынау комуз коюлуп, анан чырактары коюлуп аткан маал экен. Анан Каныбек Исаков ушу жерде отуруп балдар менен ушу курулушту көзөмөлдөп, караңгы кирип кеткен дейт. Анан агай кетпейсизби деп ошо балдардын бирөө айтса, мунун жарыгын жандыргылачы, ошо жарыгын жанганын көрүп алып анан кетейин деп, кетпей өзү ушу жерде безерип карап отурган эле деп айтышат да. Агай ушинтип өзү куруп аткан нерседен, өзү кылып аткан жакшы иштен ал ырахат алчу. Ал кадимкидей ошол жакшы иш болуп атса, ушу жакшы иш болуп атат деп, ошол жакшы ишти өзү кылып атканына, ошол жакшы иштин автору болгонуна өзү сыймыктанып, өзүнүн ичине батпай ушинтип сүйүнүп жашпалача. Ушинтип ушу жерде түн болобу, күн болобу отура берчү. Мына ошентип отуруп жараткан, ошо Каныбек агай жараткан иштердин бирөөсү ушул. Ага дагы өзүнчө ушундай бир чыгармачыл киши болгон ал. Ошо чыгармачылыгынын айынан монтип эсебинен, монтип бооз комузду бул жерге коюп, мына ноталарды бул жерге коюп, кыскасы агай ушул көркөмдүгү болсун. Бул жер искусство, музыка, ушулардын жанагы калемдер, мына сүрөт боюнча деп, ошол искусство экени, факультет экени бул көрүнүп турсун, өзгөчөлөнүп турсун деп, ошого окшогон бир өзгөчө жанагы жөн эле имарат куруп койбостон, ага мондай символикаларын коюу жагындагы кошо ойлончу да. Эми ошол бул агайдан кантип биз Ошту тоногон жетекчиге кошобуз. Өзүңүздөр караңыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшыбы, тынчпы? Каттасыздар. Кандайсыз, тынчпы? Сиздерди таптатам эми. Удостоверение керек эмеспи? Бул жерде дизайн бар, сүрөт чийүү бар, музыканый хор бар, кафедралар, эстрада бар. Ошол бизде азырынча. Жакшы. Астында эмне болду? Астынан чыгып атабы, үстүнөн чыгып атабы? Астында дагы угурма бар да. Студиялар бар беле астында? Жок, студия жок. Көрүп чыксак болобу астын? Култануу да. Көрүп чыксаң болор, кабинетте култануу. Жок, мындай залпалдарын көрсөм деген. Адатта эме болушат да, мына подвалды эч ким карабай коет. Жок, биздин. Анан мен ошон үчүн наркы өйдөдөгү аудиториясын тартпай эле, мына астындагы подвалын эле тартайын деп атам. Бул эстрада. Култануу да. Светтер, томат бар dedi. Жакшы. Так, енді дизайн. Бул жак баягы чеберчил эме окшойт да? Жоқ, бер баягы кийимгече кыздардын. Дизайнерге. Бул жер дагы дизайнерлердин швейный немеси. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Эмне тигип атасыздар? Дипломдук иш? Дипломдук ишке эмне тигип атасыз чындап эле? Современный том? Материалдарды сиздерге Ошму өзү алып береби же өзүңүздөр алып аласыздар? Өзүн жаныбыздан алабыз. Ошму алып бербейби? Жок. Алып бердиш керек экен. Неге алып бербейт деп түшүндүргөнбү? Жок. Жакшы экен. Мен илгери бир жеңем бар эле. Анан чеберчиликти бүткөн. Эмнени үйрөнгөнсүң десе, турса тиккенди эле үйрөткөн, башка эч нерседен үйрөткөн эмес дечи эле. Андай эмес бул жер? Жок, андай эмес. Нелерди билесиздер? Азыр эмне тиге аласыз? Бул жерде дизайн. Дизайн кылганда деле мисалы нелерди жаратасыздар? Өзүгө көйнөктөрдү тигебиз, двойкаларды тигебиз. Ошо, жакшы көп нерселерди тигебиз өзүбүз. Рахмат, макул. Ийгилик. Жок. Эртең эмеге Кыргызстан жанагы Миланга окшогон баягы мода көрсөтө турган борбор болобу? Моданын борбору бола алабы, бола албайбы? Болот.
Качан болот? Амбицияны бийик коюш керек да, мен оюмча ошондой да. Кыргызстан, Бишкек кадимкидей эле Милан менен тең тайлашып, моданы көрсөтүп, моданын борбору болуп, моданын үйү болсо боло берет. Анын күнөөсү жок өзү. Негизи өзүн сыйлаган, салты бар, каадасы бар окуу жайда, ошондой ишкана мекемеде өзүнүн бир мындай салттары болот да. Мындай айныгыз, анан өздөрү тутунуп жүргөн, өздөрү мындай ыйык санаган дегендей. Анан муну ошол Каныбек Исаков агай өзү эккен экен. Азыр бардык айтып жүрүшөт. Бул Каныбек Исаков өзү эгип кеткен деп. Мисалы кайсыл окуу жай Кыргызстанда ошентип мактаналат. А мына жактагыларды, мына 1, 2, 3, мына 3 Павлонияны ошол окуу жайдын зав кафедралары эгишиптир. Наркы жактагы 2 эмени жанагы ушул жердин завхозу эме кылыптыр, эгиптир. Кыскасы, бул жагында мына экөөнү ушул факультеттин деканы эгиптир мына 2 даракты. Кыскасы ушинтип буларда бул экти, бул экти. Бул муну экти, муну жакшы карашыбыз керек, мунун да жакшы карашыбыз керек, мындай деген бир салттары бар булардын. Ушундай бир дарак эгүү салты, анан из калтыруу салты Ошмуда бар. Ошму мунусу менен мактана алат. Башка окуу жайларды билбейм. Ушу кеткенди жамандап эле отурушат. Беркиси да баягы жаман болуп, элдин көңүлүн калтырып бүтмөйүнчө кетпейт, отура берет, иш кылбаса дагы. Ошондуктан мына салыштыруу зарыл деп ойлойм. Ошондуктан мына жакшы ким, жаман ким, көзү барда дагы, көзү жокто дагы айта жүргөн, ал биз үчүн кайсы бир деңгээлде парыз деп ойлойм. Вот ошон үчүн айтып атам, ошон үчүн салыштырып атам. Жакшы жетекчи ким, жаман жетекчи ким, жакшы жетекчи кандай кылат, жаман жетекчи кандай кылат. Жакшы жетекчи мындай кылып туруп имараттарды салат экен. Ал ойлонот экен, дагы кандай кылсам өнүктүрөм, дагы кандай кылсам жакшыраак болот деп жакшы жетекчи ушинтип ойлонот экен. Жаман жетекчи мына жерди кандай кылып ушул жерге бир өзүмө үйгө бир жер алып, ушул жерге үй салып алсам экен деп ойлонот экен. Кечеги пансионаттын жерин бир жетекчи жанагы Маматкарим деген Койчукулов тосуп алып атпайбы? Аны мен жаман жетекчи дейм. Аны мен ошту тоногон жетекчи дейм. Аматов Сейитбекти 30 канча жылдан бери отурат. Студенттердин саны өзү келгендегинен алда канча азайып кеткен, эселеп азайган. Ал өзү отурат, ошол жерге байлап койгондой, тушап койгондой отурат. Аркандалып алган да. Анан жөн эле отурган жок бирок. Ал өзү ошонун короосуна үйдү салды. Наркы жагын алды, наркы жагын алды. Наркы жактан дагы бир площадкасын алып туруп, кайра айтам, аны жанагы Искендер Матраевдин аялына сатып жүрүп, аны тым отурат. Аларга иш дагы козголбойт. Алар камалбайт дагы. Алар куспайт дагы. Жүрө беришет. Өтө жанагындай живучий келет да мындайлар. Жакшы жетекчи бир ката кетирип койсун, ой тимеле биз барып ошон нара алып барып бери алып келебиз. Ошту оңогон жетекчилердин дагы бирөөсү, мына Ош ТВнын жетекчиси, мурунку жетекчиси Керимбек Калыкулов деп. 40 кызматкери бар. Анан ошо 40 кызматкерди ушул жерде багат, реклама алат, жарнама алат дегендей. Анан ушул кадимки журналисттик маалыматтык ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошодон баягы айлыгын, соцфондун, жана башкасын чыгымдарын төлөгөндөн сырткары 7 миллион сом акча ашырып, анан кийин ошол 40 адамдын тапкан пайдасы менен мынтип 2 кабаттуу өздөрүнө студия салышкан. То есть бул жалпы ошо 7 миллионго 300 квадрат метрдин тегерегинде ушул имарат курулган. Мен муну дагы айтам. Бул Ошту оңгон жетекчилердин катарына кирет деп. Болгону 40 адам иштегени. Тапканы ошол рекламадан түшкөн акча. Ошодон дагы өнөп, муну Керимбек Калыкулов ушуну кылбай койсо, ошонун акчасын кенен чонон жеп отура берсе, эч ким кой демек эмес да. Эч ким ушундай экен, абал ушундай экен деп коймок. Жок. Бул ошол жанагы айлыгынан, премиясынан, баягы жол киресинен, жана башкасынан ашырып чыгарып, анан ушинтип 7 миллионду өнөп, анан ушул имаратты салып отурат. Болбосо бул мына эски имаратта отурушкан, ушу эски имаратта канча площадь болсо ошол жерде тыгылышып отурушкан. Жок, азыр эми бул жагы мына кирип көрөлү. Мына жагы экинчи студия экен, мына. Бул жагы кантип жанат? Мына жанат экен мына. Бул биринчи кабаты. Экинчи кабатында дагы ушундай эле студиясы бар, жана башкалар. Болот экен кылса, иштесе болот экен. Чарчадым. Ошмунун бүгүн ушул окуу корпустарын тартам деп атып чарчадым. Азыр мына искусство факультетин тарттым, Конфуций институтун тарттым.
Конфуцийдин жатаканасын тарттым. Азыр тарткандарымды өзүнчө эсептеп алайын. Так. Булар тарт элекмин, астынан алып караганда. Муну тарт элек экенмин, мунаны тарттымын, медфакты. Лабораторияны тарттым. Так, не дейт, кампустун демидиус морфологиясын тарттым. Так, буларды тарткан жокмун. Так, буларга бара элекмин. Стоматологияны тарттыкпы, тартпадык, тарт элекпиз. Так, муну эмне экен? Фельдшерский дейт, муну тарттым окшойт, муну тарттык. Муну клиниканы тарттык. Так, башка эч кимисин тарта элекпиз го дейм. Мен ушул канча 1, 2, 3, 4, 5, 6 корпусын тарткан деле ошмун. Мен чарчадым, күн кечкирип кетти. Бирок мен тарта элегимди эсептеп берейин эми сиздерге, мындан караңыздар. Так, кампуста библиотека курулуп атыптыр. 83 миллион сомго 2037 чарчы метр экен. Так, Юго-Востокто ошол кампуска дагы бир имарат курулуп атыптыр. Бул 71 миллион сомго 3020 метр квадрат. Так, 5 этаж экен. Так, дагы мына жерге Монуев көчөсүнө дагы бир имарат курулуп атыптыр. Бул 13 миллион сомго 280 метр квадраттык. Так, оздоровительный центр дейт. Ошол Төлөйкөнгө курулуп атыптыр. Бул 73 миллион сомго экен. Мунун эмеси тартылып атыптыр мынакей. Азыр курулуп, ошо курулуш долбоору кыйла болуп калыптыр. Так, азыр 5 миллион сомго ошол эле кампуска мына 2 миллион сомдук мына ошол чекесин благоустройство кылдырып атышыптыр. Андан сырткары Монуев көчөсүнө дагы бир имарат курулуп атыптыр. Бул 9 этаж экен. Акчасын жазышпаптыр. Бюджети жок экен. Так. Мына жакка дагы Исанова көчөсүнө 2 кабаттуу дагы бир имарат курулуп атыптыр мына. Муну тарткан жокпуз. 13 миллион сомго Шакиров көчөсүнө дагы бир 13 миллион 800 миң сомго дагы бир имарат курулуп атыптыр. Бул спорт зал экен. Мунда тарткан жокпуз. Так. 5 этаж, 5 гектар жерге 3 кабаттуу дагы бир мына түпкө дейт, түптүн ынтымак айылына ушул жерде Ысык көлдө дагы бир имараттар курулуп атыптыр. Алар коттедждер окшойт моундай. 3 этаждан 5 этажга чейин дейт. Мына 3 этаж, 1 этаждан 3 этажга чейин. Мына 1 кабаттуулар, мына 3 кабаттуулар окшойт. Кыскасы ошол Ысык көлгө дагы имарат курулуп атыптыр. Бунун бюджети анан жалпы аянты дагы жок экен. Так. Так, мына жерде дагы бир спорт зал курулуп атыптыр. Бул Курманжан Датка көчөсүнө экен, 2 кабат экен. Так. Анан мына стоматологияны биз тарткан жокпуз. 13 миллион сомго курулган экен, 626 чарчы метр болуп. Бул 2015, бул дагы Каныбек Исаковдун тушунда курулуптур. Так. Азыр 20 миллион сомго 2015-жыл экен, Шакиров көчөсүнө 3321 чарчы метрлик 3 кабаттуу мына имарат курулган экен. Бул мурда БИМ деп койчу эле, ошол БИМдин жанына курулуптур. Так. Бул 97-жылы курулган, бирок Ош мамлекеттик университети өзгөндөн сатып алган 10 миллион сомго сатып алган имарат мына. Өзгөндөн 10 миллион сомго сатып алып, медициналык колледжди ачышты. Так, 20 миллион сомго мына Бишкектин Арашан айылына дагы бир моундай спорт зал курулуп атат. Так, андан сырткары дагы бир спорт комплекс экен. Бул 2019-жыл экен, ошо Каныбек агайдын тушунда салыныптыр. Бул 9 миллион сомго 576 чарчы метрлик спорт клуб. Так, андан сырткары азыр мына
76 миллион сомго 297 чарчы метрлик 5 кабаттуу мына имарат салынып атат. Муну дагы ошол 2020-2021 курулуп бүттү. Бул ушул Каныбек Исаков баштаган кийинки ректор келип бүтүргөн. Азыр мына кийинки ректордун тушунда мына 2022 азыркы ушул Кудайберген мырзанын малында ушул 49 миллион сомго 1938 чарчы метрлик имарат курулду. Жалпы эсебин алганда буларда ушул мен азыр эсептеп чыгып айтып беремин буюрса. Канча чарчы метр экенин бардыгын. Так. Мен чарчадым чындап эле. Азыр чынын айтканда ошмунун болгону бир 6-7 корпусун тарттым бүгүн кечке. Күн ысык, мен чарчадым. Анан мунун бардыгын көргөзө бергенге менин азыр убактымдагы жеткилей эмес. Буга ошмунун бардык имараттарын тартып көргөзөм десең, 1 апта убакыт керектей. Дагы азыр мендеги мына тизменин ичинен бир 15 чактысына, 15тен көбүрөөк бир 16-17сине тартканга үлгүргөн жокмун, барганга үлгүрбөдүм. Бирөөсү Скөлдө экен, бирөөсү Түптө экен жанагы, бирөөсү Арашанда чүйдө, бирөөсү Өзгөндө, кыскасы ушундай экен. Анан мына шаардын ичиндеги, ушул Ош шаарынын ичиндеги имараттардын бардыгын дагы барып тартып көргөзгөнгө үлгүргөн жокмун. Эми аны өзүңүздөр туура түшүнөсүздөр. Ошмуда жумуш болуп атат. Ошму өнүгүп атат. Ошмуда айта турган сөз бар, кыла турган иштери бар. Буну менен Ошму аябай болуп кетти, Ошмуда кыла турган иш калган жок эмес. Ошмуда кемчиликтери дагы абдан көп. Бирок булар ошол кемчиликтерин жоюу менен алек. То есть булар иш кылып атат. Бул жерде процесс болуп атат. Бул жерде ошол өнүгүү бар. Муну биз моюнга алышыбыз керек, айта жүрүш керек. Бирок дагы бир нерсе, мен азыр бир нерсе бар. Аманатта өзү кимдир бирөөнү мен мактагандан аябай корком, себеби бүгүн мактасаң эртең булгап коюшу мүмкүн да. Ошондон улам мен ушул азыр мен мактаган Керимбек Калыкулов, азыр көзү тирүүлөрдөн. Мына Ошмунун ректору Кудайберген Кожобеков, анан мына Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Бекмырза Зулуев. Булардын бардыгы азыр 50ге эми чыккан кишилер. Анан булардын дагы жашаары алдында али көп иштешет. Анан ушу сиздер булганбасаңыздар экен, сиздер дагы тоногон ректорлордун, тоногон жетекчилердин катарына кирип кетпесеңиздер экен, аягына чейин ушул Ошто оңогон жетекчилерден болуп жүрсөңүздөр экен. Дейт элем да. Себеби сиздер жакшылык кыла бериңиздер, биз айтабыз. Биз унутпайбыз, айтабыз, айтып жүрөбүз. Ошол сиздерден сураныч. Анан мына жамандарды эми айтып атам, айта беребиз. Жамандар өтө көп, жаман жетекчилер, ошол баягы тоногон жетекчилер, урдаган жетекчилер, жеген жетекчилер абдан көп. Ошту тоногон жетекчилердин дагы бирөөсү бул кечеги жанагы Шапалак Баатыр Маматкарим Койчукулов. Ал эмне кылган? Ал кече айттым. Ошол өзү пансионатты башкарып турган учурда ошол пансионаттын бир бөлүгүн саткан, акыры айланып тегеренип келип, азыр ошол сатылган мүлктөрдүн көпчүлүгү өзүнүн карамагында калган. Өзү пайдаланып атат азыр. Ошондуктан мен ошол Ошту тоногон жетекчилердин тизмесине ошол Маматкерим Койчукуловду дагы кошомун. Албетте мындайлар өтө көп. Ошол тоноп кайсы жерде мектепти башкарса, мектептин бөйрөгүн жулуп алгандар, бала бакчаны башкарса, бала бакчага туугандарын тыгып алгандар. Кыскасы кайсыл жерди башкарса, кайсыл жерде жетекчи болсо, ошол жерди өнүктүрө койбой, кызарган жерин ушул барып кырып алып жеп отурган жетекчилерибиз өтө көп. Бирок ошолордун фонунда айырмаланып турган, азыр мен айтып коюшум керек, ошол 3 жетекчи азыр. Ошол Ош ТВнын жетекчиси, Ошмунун мурунку жана азыркы жетекчиси Каныбек Исаков баш болгон. Андан кийин ушул ОГИПнин жетекчиси. Кыскасы ушулар Ошту оңогон жетекчилерге кирет. Муну билип жүрүшүбүз керек. Сиздер дагы билип жүрүңүздөр.